өлкөнүн өнүгүү тарыхында өзүнө жараша маданияттын түрлөрүн өнүктүрүп, аларды дүйнөлүк аренага чыгарууну көздөшөт. Бирок аракет башка жана ошол аракет менен жасалган иш башка эмеспи? Кыргыз кино тармагындагы ийгиликтердин башаты биринчи фильмден эле башталып, бул саамалыкты көрүүчүлөр абдан жылуу кабыл алышкан. Андан соң бул чөйрөнүн өнүгүшүнө ошол учурдун жаш таланттары Мелис Убыкеев, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаровторго окшогон мыкты режиссерлор салым кошуп, көптөгөн көркөм тасмалар тартылып, кыргыз керемети деген сөздү дүйнөгө далилдей алышты. Албетте тасма бир гана режиссерлордун мыктылыгынан гана көз каранды эмес. Көркөм тасма көркүнө чыгып, көрөрмандар жогорку деңгээлде кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө ошол тасмада роль жараткан актерлор өзүнүн мастерлигин көрсөтүшү зарыл экени талашсыз. Мындай өз ишинин мыктылары болгон актер актрисалардан кыргыз элинин учу кур эмес экен. Алардын атын атап олтурсаң абдан көп. Бирок алардын ичинен эл оозуна алынып, күнү-күнгүдөй сый урматка бөлөнүп, көрөрмандардын алкышына арзыгандар бар. Алар Бакен Кыдыкеева, Мурат Рыскулов, Советбек Жумадылов, Болот Бейшеналиев, Таттыбү Турсунбаева, Сабира Күмүшалиева, Сүймөн Кулчокморов өңдүү таланттар актерлук кесип деген сөздүн маанисин ачып беришти. Кыргыз өңү Сүймөн Кулдун өңүндөй деп таамай айтылгандай, кыргызстандыктар долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында көптөгөн кесиптештеринин өзүнүн өң келбети, дүйнө таанымы, актерлук билими жоктугуна карабастан мыкты, эң алдыңкы образдарды жаратып, элдин жүрөгүнөн орун тапкан, кандай роль болбосун, ийине жеткизе ойноп, биздин кино айдыңыбызда легендага айланып, көз өтүп кетсе да элдин жүрөгүндө жашап келе жаткан залкар инсан, дүйнөгө белгилүү кино актер, таланттуу сүрөтчү, спорттун чебери жана табиятынан философ, кыргыз элинин чыгаан уулу Сүймөн Кулчокморов жөнүндө сиздерге баян кылып бермекчибиз. Сүймөн Кулчокморов 1939 жылы 9 ноябрда азыркы Бишкектен анча алыс эмес жердеги Чоң Таш айылында жарык дүйнөгө келген. Сүймөн Кул көп балалуу үй бүлөдө туулуп, өзүнүн улуу ага-эжелерине эркелеп, балалыктын алтын мезгилин тоого жакын жайгашкан Чоң Таш айылынын салкын абасында, алмалуу бактардын көлөкөсүндө өткөргөн. Эң кичинекейибизде тытыш урушчубуз. Ал бар болчу. Ал мен тамак жеп отурганда, карасаң мына чоңураак уртайт экен деп койсо эле мен ыйлап калчумун да. Мен кичинекеймин да. Бизде айырмабыз 4 жашта. Ошентип эле чырылдашып урушуп атчыбыз, аныбыз бар. Атам, апам экөө эле, атам мага болушчу, апам мага болушчу, ушинтип эле чырылдашып атчыбыз, аныбыз бар. Атка мингенди жакшы көргөн, атты аябай жакшы жүрчү да. Анан кийин чана, атам уста киши болчу, чана жасачу, ушу чана менен ат чегип алып, ушу карда дөңдөн ылдый, дөңдөн өйдө атты тим эле тердетип алып келчү да. Анан атам бээ болчу да. Ой, атты минген бээ минбегенди урушчу. Ага деле болчу эмес. Тиги атыбыз жорго болчу. Жоргону минбейм деп анан кийин бээни минчи да. Кулун салып коет деп атам уруша берчү. Ушундай аябай шок бала болчу. Айылдагы мектеп 4 жылдык гана болгондуктан ал окуусун шаарда улантуу үчүн агасынын үйүнө келип окуйт. Бирок өтпөй Сүймөн Кулга дарт жабышып, колдору менен буттарынын муундары иштебей, жылбай жатып калат. Ошол оорунун айынан Сүймөн Кул көп убакыт ооруканадан чыкпай жатат. Врачтардын көз алдында дарыланганына карабастан, оорусу күчөп, анын айыгып кетишине дарыгерлер анча ишенишпейт. Анан Сүймөн Кулду агасы үйүнө алып келип, үйдө карайт. Эми Сүймөн Кул 1 класстан баштап 4 класска чейин бул Чоң Таш башталгыч класс орто мектебинде окуп туруп, анан кийин шаарга кетти да. Шаардагы чоң агамдын үйүнө барып, ошол жакта окуп калды. Кичинекей дегенде Сүймөн Кул эми мындай оорукчал көп ооручу да. Безгек менен баарыбыз деле, мен деле безгек менен ооругам, ал деле безгек менен ооруп, ушундай болуп тургандан кийин оорукчал болчу да кичинекей дегенде. Бирок Сүймөн Кул тагдырдын бул катаал сыноосуна баш ийип калбайт. Ал ошол балалыгында эле аябай зирек, айткандан кайтпаган, эр жүрөк бала эле. Дарыгердин кеңеши менен кыймыл аракетин күчөтүп, жан кейиткен ооруга карабай, атайын спорттук көнүгүүлөрдү жасап, акырындап ал оорудан айыгып басып кетет. Каникулдарда дем алыш күндөрү айылга көп келип, анан кийин келип алып, бул жакка келип алып туруп, машыгып, спорт менен машыгып дегендей, волейбол ойноп, бул жерге келип алып, атка минип, ушундай кылып туруп, ушундай спорттук баягы машыгууларды
өткөрүп кетчү шаарга. Көпчүлүк кино көрмандары Сүймөнкул Чокморовду кино актер катары жакшы билишкени менен анын мыкты сүрөтчү экенин билише бербейт. Мүмкүн ал аны актер катары өтө жогору баалап, аны жалаң тасмалардан көргөндүктөн сүрөтчүлүк өнөрү көмүскөдө калгандыр. Сүймөнкул сүрөт тартууну ооруп жаткан кезинен баштаган. Анын сүрөт дүйнөсүнө келишине агасынын салымы бар десек болот. Анткени ал ооруп жатканда агасы ага түрдүү китептерди алып келип берет. Сүймөнкул ал китептердеги сүрөттөргө кызыгуусу артып, ал сүрөттөрдү өзүндөй кылып көчүрүп тарта баштайт. Ошондон тарта ал калемин колунан түшүрбөй калат. Колуна калемин алып, чоң таштын кызгалдактуу талааларына чыгып, жаратылыш менен сырдашып сүрөт тарткан күндөрүн саналаштары азыркы күнгө чейин эстеп келишет. Аны менен май-июнь айларында аба ырайына жараша ушул эки Байтиктин ушу Боспор төгүнүн ушул эки өрөөнүн ичинде кызгалдактар бир чоктой жанып өтмүш болот. Жел кир калганда өзүнчө эле бир башка бир бейиштин төрүнө чыкканда ушуну Сүймөнкул экен мени этюдтигин көтөрүп алып туруп казакы кылган ата кейип алып ушул жакты сүрөткө тартат эле. Ушул сүрөттөн такыр тажабай ушу тартып отурганда жанында турган кички бала мышыктай же күчүктөй болуп жанында отуруп тажап кетип анан топурак менен ура баштачумун. Кеттик айылга деп суусайт билем. Анан азыр деп коюп баягы сүрөттөрүн тартып бүтүп анан кийин көңүлүнө жаккан сүрөт болуп калса мени көтөрүп алып асманга ыргытып көкүрөгүнө кучактап алып ушул эки арпаны аралап ушу бирден конага жүгүрүп түшкөн жүгүрүп түшөт эле да. Ошол сүрөтчүлүк өнөр Сүймөнкулду 1953-жылы Фрунзедеги сүрөтчүлөр окуу жайына кирүүсүнө түрткү кылган сыяктанат. Ал сүрөт окуу жайын 1958-жылы ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Ленинград, азыркы Санкт-Петербург шаарындагы Репин атындагы сүрөтчүлөр академиясына тапшырган. Аны 1964-жылы бүтүрүп, Кыргызстанга кайтып келген соң сүрөтчүлөр окуу жайында мугалим болуп иштей баштайт. Бирок Сүймөнкул тарткан сүрөттөр элге кеңири жеткен эмес. Мүмкүн буга Сүймөнкулдун кинодогу убактысынын аздыгы себеп болдубу, же дагы башка нерселер себеп болдубу? Айтор сүрөттөрү көрөрмандарга кеңири көрсөтүлбөй калды. Бүгүнкү программа аркылуу биз таланттуу адамдын дагы бир талантына назарыңыздарды буруп, ал тарткан сүрөттөрдү толугу менен сиздерге көргөзө албасак да, анын бизге жеткен сүрөттөрүн сиздерге көргөзүүнү туура көрдүк. Чокморов сүрөт дүйнөсү менен бирге эле кино аламында да жашап жүргөндөй өңдөнөт. Эгер Сүймөнкул капсынан кино тармагына келбегенде, мүмкүн ал дүйнөгө белгилүү сүрөтчү болор беле, ким билсин. Кул жесем дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту дегендей, Сүймөнкул сүрөтчү болуп кеткенде анын актерлук дарамети сыр бойдон калып, мүмкүн кино сүйүүчүлөрү Сүймөнкулдун жараткан образдарын көрбөй калып, Кыргыздын жүзүнө айланган чыгаан актерлук даңк, чеберчилиги сыр бойдон калмак. Бирок андай болгон жок. Муну айтып жатканымдын себеби Сүймөнкул Ленинградда сүрөт академиясында окуп жүргөн күндөрдүн биринде аны Ленин фильмине тартыла турган Журу деген тасмага башкы ролго чакырып калышкан экен. Ошол фильмге ынтызар болуп, тартылам деп Сүймөнкул киностудияда 3 күн жүрөт. Бирок тасманын режиссеру Сүймөнкулду карап көрүп, Чокморов, сен артист боло албайсың, сенде даремет жетпейт деп кууп салганын өзү режиссер Болот Шамшиевке айтып берген. Мүмкүн биринчи жолу кинодон жолу болбогондуктан киного болгон сүйүүсү күч алып, кино сүйүүм, сүрөт азабым деп айткан чыгар. Ошол киного болгон сүйүү, ынтызарлык аны кино аламына жетелеп келгендей. Ал өзү Сүймөнкул эң тамашакөй. Мен сүрөтчү болом деп алдына максат коюп, ошол сүрөткө ошол өзүнүн эмеси менен ошол Москвага, Ленинградка ошо кайта барып атып, өтүп менен бүтүп келди. Бирок Сүймөнкулда өзү мындай артист жагынан, ушул жагынан өзүнүн шыгы бар болчу. Мындай адамдарды туураган, жеңелерин, агаларын баарын туураган, сүйлөгөндө элдин баары күлдүчү. Ошондой өзүндө ушундай бир чоң талант жатканда, мына ошол талант ачылды. Сүймөнкул Чокморов сүрөтчүлүк менен алектенип, мугалимдик кесипти аркалап жүргөн кезде, анын актерлук талантын Кыргыздын белгилүү режиссеру Болот Шамшиев байкап калып, ага кино тасмага тартылууга сунуш кылат. Бирок Сүймөнкул бул сунуштан баш тартып, мен сүрөтчү мугалиммин деп көнбөй коет. Бирок андагы талантты байкап көргөн режиссер бир аракет кылып көрөлү деп көндүрөт. Анын табият тартуулаган таланты,
Алгачкы рет 1968 жылы режиссер Болот Шамшиевдин Караш-караш окуясы фильминдеги башкы каарман Бактыгулдун ролун аткаруусунда эле анын актерлук таланты ачыкка чыккан. Сүймөнкул Чокморов биринчи киного тартылам дегенде жолу болбой, шагы сынганына жана анын актерлук билими жоктугуна карабастан, Караш-караш тасмасындагы Бактыгулдун ролун такшалган таланттуу актерлордун деңгээлинде ойногон. Ал түзгөн образ 1968 жылы Ташкент шаарында өткөн Азия жана Африка өлкөлөрүнүн фильмдеринин фестивалында эң мыкты ойногон роль катары таанылган. Прекратите! Не смейте его бить! Это мой друг. 1970 жылы өзбек кинорежиссеру Али Ходжаевдин Атайын комиссар тасмасында, андан кийин 1971 жылы Касиеттүү ысык көл тасмасында Кара Балтанын, 1977 жылы Улан кино тасмасында Азаттын образдарын жеткир ойногон. Анын экинчи белгилүү ролу өзбек киносундагы 7-чи ок фильминдеги милиция отрядынын командири Максумовдун образы болду. Бул фильмде Максумов баштан аяк басмачылар менен кармашат. Мына ушул окуяларды тартуу учурунда актерго ичен татал эпизоддорду, атчан жыгылуу, сууга секирүүндү дублерсуз аткарууга туура келгендиктен анын таң калаарлык чыдамкайлуулугу жана ат үстүндө эң мыкты жүрө билиши экранда ишенимдүү мүнөзгө ээ болчу образды жаратканга көмөкчү болгон. Төлөмүш Океев Чыңгыз Айтыматовдун чыгармасынын негизинде Кызыл алма аттуу фильм тарткан. Анда Сүймөнкул Чокморов Темирдин, Таттыбү Турсунбаева бейтаныш сулуунун образын келиштире ачып беришкен. Кыргыздын чыгаан режиссеру Төлөмүш Океевдин Көк Жал фильминдеги татаалдыгы терең психологиялуулугу менен өзгөчөлөнгөн Ахангулдун образын табиятынан таланттуу Сүймөнкул Чокморов гана терең ачып берген. Говори, где овцы? Слушай, Исмаилбек, перестань размахивать плеткой. Кроме одного коня у меня ничего нет, и ты это знаешь. Я вам заплачу 10 тысяч, которые за меня дали. Вот это за мою голову, которая думала о вас. А вот это за мои руки, которыми я учил вас стрелять. Это за мое сердце, за мою печень, а это за мои глаза. Сүймөнкул көп кырдуу артисти. Мисалы Союздун артисттери кээ бирөөлөр отрицательный ролду ойношот. Кээ бирөөл мына сүйүү жөнүндө ойношот. Кээ бирөөлөр эме стариктердин ролун ойнойт. Ушундай эметип болот экенде. Сүймөнкул көп кырдуу да. Анан мисалы Красное яблокода жаштардын сүйүү маселесин ойногон. Аксагалдын ролун ойногон, Усталдын ролун ойногон. Сүймөнкул Чокморов кино тармагында көрүүчүлөрдүн гана купулуна толбостон, ал кино сынчылардын да сынынан өтүп, жогорку бааларга татыган инсан. Адам табиятын терең ачып, кулк мүнөзүн кылдат түзгөн көп кырдуу таланттын эмгеги жогорку бааланып, ага эркектин мыкты ролун түзгөндүгү үчүн Алматыдагы Казакстан жана Орто Азия кинофестивалында, Тбилисидеги, Бакудагы, Еревандагы бүткүл союздук кинофестивалдарында 4 жолу биринчи сыйлык ыйгарылган. Кыргыз СССРнин эл артисти, СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРнин эл сүрөтчүсү деген наамдар берилген. Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болгон. Мындан сырткары Сүймөнкул Чокморовдун катышуусундагы кинолор Франция, АКШ, Непал, Индия, Польша, Япония жана башка чет өлкөлөрдө көрсөтүлүп, көптөгөн сыйлыктарга татыган.
Бир эле Көк серек фильми 1974-жылы Швейцариянын Локарно шаарындагы эл аралык кинофестивалда фильмдеги роль үчүн баш байгеге ээ болгон. Дүйнөлүк абройлуу киносыйлыктардын бири Оскар сыйлыгына Сүймөнкул Чокморов роль жараткан Дер суу узала көркөм тасмасы чет элдик мыкты фильм деген номинациясына ээ болгону баарына маалым. Ушул эле жылы Индиянын Дели шаарындагы кинофестивалда баш байгени 1981-жылы Сирияда Дамасктын күмүш кылычы сыйлыгын жеңип алган. Бул программаны даярдоо үчүн атайын Залкар инсан төрөлүп өскөн Чоң Таш айылына бардык. Бул айыл белгилүү актер сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун ысмын алып жүргөн айыл. Айылга кире бергенде эле Совет учурунда салынып, башка үйлөрдөн кескин айырмаланып турган үйгө көз түшөт. Бул үйдө учурунда бүгүнкү биздин каарман жарык дүйнөгө келген. Бул боюнча маалыматы бар. Сүймөнкул агайды жакшы тааныган саналаштары бул үйдө мындай эскеришет. Ушундай айылдагы эң бир чоң үйлөрдүн бири болгон ошол доордогу. Ошол доордогу. Ушул үйгө акындар келип, жана жарамазан айтып келип, улуу намаздардын, улуу Кудай Тааланын улуулугун билгизип, ушул жерде комуз чертилип, анан айылдагы колхоздогу болгон чогулуштар болсо ушул үйдө өтчүкөн. Мына азыр доор башкача болуп, мынакей азыр чоң заңгыраган чоң үйлөр салынып, бирок ынтымак бар доор, ошол эки мына мен айтат элем, ушул ынтымак бар үйдүн доордун ошол үйүнүн символу деп ойлойм да. Сүймөнкул Чокморов эски атасынан калган үйдүн жанына өзү каалагандай кылып там салган. Ошол учурда бул инсан салган үй Кыргызстандагы эң бир өзгөчө үйлөрдөн болор эле. Эми заман өзгөрбөдүбү? Айтор үйүн карап олтуруп, Сүймөнкулдун көп кырдуу талант ээси экенине дагы бир жолу ынанасың. Айылды аралап жүрүп Сүймөнкулдун издери калган жерде ал окуган мектепти көрдүк. Бул мектепте Сүймөнкул Чокморовдун атын алып жүрөт экен. Ошол айылдын маданият үйүнүн алдында Сүймөнкул Чокморовдун айкели тургузулуптур. Андан сырткары азыркы күндө Бишкек шаарында Сүймөнкул Чокморов атындагы кесипчилик лицейи бул Залкар инсандын атын алып жүрөт. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы болгон 5000 сомдук номиналга да бул Залкар таланттуу инсандын сүрөтү түшүрүлгөн. Сүймөнкул Чокморов мээримдүү ата жана сүйүктүү жар болгон. Дунган кызы Салима менен Репин атындагы Ленинград институтунда чогуу окуп, ошол жактан таанышып, сүйлөшүп жүрүп, 1965-жылы баш кошушкан. Бирок Салима менен Сүймөнкул көп убакыт балалуу боло албай жүрүшүп, анан уулдуу болушкан. Сүймөнкулдун уулу төрөлгөндө алка-шалка тердеп, сүйүнчүндө чек чук болгон экен. Чексиз бактылуумун. Бактыгулдун ролу мага кинодо ийгилик жаратты эле. Уулумдун аты Бактыгул болсун деп баласына ысымды өзү ыйгарган. Сүймөнкулдун уулу Бактыгул азыр ата болуп жүргөн кези. Бирок тилекке каршы Сүймөнкул сүйүп үйлөнгөн жары Салима да ааламдан өтүп кетти. Жүрөк адамга баш ийбейт деп коет эмеспи? Бул таамай айтылган сөз Сүймөнкулдун тагдырында да кездешет. Анткени ал жубайы Салима менен жашап жүрүп, Кыргыздын Нуржан аттуу сулуу кызын сүйүп калаарын ойлобосо керек эле. Тагдырдын жазмышынан кайда качып кутулмак эле. Эки жүрөк бирин-бири сүйүп турса, кантип жашырсын? Сүймөнкул келинчеги Салимага бул окуя оор батарын сезип, ал сүйүүсүн жашырып Салиманы таштап, Нуржанга кеткен эмес. Салима бул окуядан кабары бар эле, бирок эмнегедир тополоң салган эмес. Мүмкүн түшүнгөндүр. Сүймөнкул Нуржан менен жарандык никеде жашап жүрүп, эки балалуу болушкан. Ал ак чачтар кара болчу көмүрдөй, жаркын талант чайпалбай да төгүлбөй, элестелип бүт дүйнөгө таркады кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деп кыргыздын акыны Жулонов ушул 4 сабы менен Сүймөнкулга кошо элибиздин портретин тартып кетиптир. Сүймөнкулдун өмүрүнүн акыркы жылдары күрөшкө айланган. Баш аягы бүйрөгүнөн 56 жолу операция жасалып, канды тазалаган аппарат диализ менен 15 ай жашаган. Намирбек агайдын жазган китебинде каражат жоктугунан акыркы операциясы бул жакта жасалган айтылат. Шарт жакшы болбой Сүймөнкул Москвага бара албай, ал жактан дарыгерлер келе албай калган. Актердун ден соолугу күн санап начарлап, ажал тууругандар акыры алып тынды. СССРдин эл артисти, кыргыз элинин сүрөтчүсү, спорт чебери, чыгаан талант Сүймөнкул Чокморов бүйрөгүндөгү айыккы старттын айынан 1992-жылы 26 сентябрда 53 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ошо кичинен бир аз башталган экен ошол оору. Ошо айтып атпайм, бир класс, бир жыл окуя калган. Окуя калгандан кийин кайта баштаган да окууну. Ошондон кийин баягы мужчины без женщин деген кинодон видеогористин киносунда жана сууга түшүп кетип, муздак сууга түшүп кетип, ошо бүйрөгүн сууга урундуруп алган. Ошондон чуп калды.
Ал болбосо мындай болбойт беле эми. Тагдырда дагы Кудайдын берген. Не стреляй! Жапташ болот атпайбы, бир 70те болсо да кичине ичин эметип калат. Эми 70ке жашады, Кудай шүгүр, эми 80ге жашады деп. Эми 53 деген жаш эмне жаш? Эркек жигиттерге 53 деген жаштым эле. Жапташта. Анан дагы бу атагы чыгып уже эметип кетип баратканда эле анан үзүлүп калыш кыйын болот атпайбы? Бизге да кыйын, өзүнө деле кыйын болду. Кыйын. Мен ушул ал жөнүндө көп сүйлөбөйм. Мага аябай кайгырам да аябай буга. Башка агаларым Кудай шүгүр бир 75ке чыгышты, 70тен ашышты, 80ге чыккандары бар. Алар башкача. А бул жаш кетти. Сүймөнкул Чокморовдун акыркы сөзү: жараткан өнөрлөрүмдү, сүрөттөрүмдү сактагыла, талага таштабагыла. Алар жаштар үчүн керек. Мен чыгармаларым жалпы элдикке, элдин мүлкү катары баалансын. Жараткан белектеримди келечек жаштарга арнап, өз өнөр канама таштадым деген керез эле. Сүрөтчү өзүнүн кыска өмүрүндө 500ге жакын сүрөт тарткан жана баш аягы 30дай кино тасмаларды жараткан кайталангыс образдарын калтырып кетти.